Өлкөбүздүн президенти Садыр Нуркожоевич айткандай, жаңы Кыргызстан өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна канааттанган, ал эми түп келечегине оптимизм менен караган эркин жарандардын өлкөсү болуп калууга тийиш. Мына ошол сыймыктануу сезимин албетте биздин өткөн тарыхыбыз берет. Өткөн тарыхыбыздын булагы бул албетте көрө турган жер музейлер. Мына бүгүн Кыргызстандын маданият, маалымат жана жашар саясаты менен бирдикте КПРК арт диалог уюштурду. Бул өтө керемет окуя болду. Кудай буйрса, себеби Кыргызстанда көптөн бери көңүл бөлүнбөй калган тармак музей тармагы болчу. Музей тармагын иретке келтирүү, алардын Кыргызстандын турмушундагы биздин улуттук баалуулуктарды, идеологияны үгүттөөдөгү ордун көтөрүү, ролун көтөрүү жөнүндө сөз болду. Андан сырткары кадрларды окутту. Бул да бир чоң маселе. Кыргызстандагы бул тарыхый буюмдарды чогултуу, бул музейлердин иши. Аларды элге жеткирүү, бул да музейлердин иши. Мына ушул маселелердин баардыгы Кудай буйрса бүгүнкү арт диалогдун этегинде кабыл алынган резолюцияда чагылдырылды. Жыл аягында, бир жылдан кийин мына эмне иштер аткарылды. Музейлерди көтөрүү боюнча ошонун баардыгына жооп беребиз. Улуттук тарых музейи башка музейлерге салыштырмалуу албетте бүгүнкү заманбап технология менен көбүрөөк иштейбиз. Фонддор санариптелип жатат. Андан башка укуктук нормативдик актылар боюнча дагы ургаалуу иш алып барылып жатат. Бирок региондогу башка музейлер мына ушул багытта иш алып барыш үчүн мына улуттук тарых музейинин илимий методикалык борбор катары аныктап жаткандыгы дагы туура деп эсептейбиз. Мына ушул маселелердин баардыгы жана башка системдик көйгөйлөрдү кандай чечүү боюнча ошо арт диалогдо актуалдуу маселелер көтөрүлдү. Мындай диалог платформа керек болчу музейлерге. Сөзсүз түрдө музейлердин өнүгүүсүнө мындай бир креативдүү идеялардын пайда болушу ошону менен бирге эл аралык стандартта музейлердин иш алып баруусуна бул арт диалог платформасы таасир этет жана жыйынтык чыгат деген ойдомун. Биздин айта турган көйгөйлөрүбүздү министрлик тарабынан дагы мындан 2 ай мурда барып изилдөө жүргүзүшкөн. Ошол жеринен музейлерде канча көйгөйлөр жаткандыгы боюнча маалыматтарды тактап келип, аны мониторинг аркылуу бергендиги жана бүгүнкү күндө музейдин ошол алдыга жылдыруу үчүн бир канча укуктук ченемдик актыларды киргизүү, кадрларды кайрадан квалификация билимин жогорулатуу үчүн аларды окутуу жүргүзүү, ошол биздеги ошондой көйгөйлөр көп да. Ушул нерселердин баардыгы ушул жерде айтылып, анын чечүү жолдору жөнүндө бизге жакшы багыттарды берди. Ушундай арт диалогдор, тажрыйба алмашуулар, семинарлар тез уюштуруп турса, Кудай буйруса, музей дагы өнүгүү жолунда болот деп айтып кете алам. Бүгүнкү күн аябай мындай чоң маданий окуя биз үчүн. Анан бүт жергиликтүү музейлердин баары келип, проблемалар бул Кыргызстанга эле таандык эмес. Бул дүйнө жүзүндө эл аралык чоң музейлик форумдарда да ушундай көйгөйлөрдү айтып атышат. Элдер музейге барбай калды, элдер өзүнүн тарыхый мурасы менен кызыкпайт деп. Ошондуктан азыр музейдин өзүлөр баягы элге керектүү болуп, пайдалуу болуп, музейлерди чакырып турган мекемелер түзүлсө, анда биздин ошо тарыхыбыз, мурасыбыз, биздин баалуулуктарыбыз дагы даңазаланып, кийинки муундарга жакшы өткөрүлүп беребиз. Эми бул жыйын мамлекеттик катчы Аслан Капай уулу өзүгө катышып аткандан кийин ыргалып токтоп калбай ушуну менен ары карай уланып кете беришин каалайбыз. Бүгүн чын эле өз деңгээлде жакшы баарлашуу болду. Резолюция кабыл алдык, эң негизгиси. Эми азыр ошол резолюциянын үстүндө бир жыл бою ошону иштешибиз керек. Дагы чыккан проблемалар болсо өзүнүн иштин жүрүшү менен чечип турабыз. Бир сөз менен айтканда, бүгүнкү арт диалог менин көңүлүмө жакты. Мен да өзүмө бир жакшы нерселерди алып кетип баратам. Ийгилик каалайм, жакшылык болсун. Көнөргөн кылымдарды баскан ата тарыхты сактап, кийинки муунга бериш биздин милдетибиз. Ошону абийирлик менен аткарабыз.